Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. О толкунунда биринчи радионун актуалдуу маек уктуруусу, микрофондо Гүлжан Каражанова. Аң сезимдеги, мээдеги ашыкча ой, маалыматтарды тазалоо менен адамзаты көптөгөн оорулардын алдын ала алат. Айрыкча дүрбөлөңгө түшүү жана коркуу сезими ал оорулардын пайдабалын түптөйт. Психологдор адамзаты кандай гана коркунучтуу көрүнүштөр менен кырсыктарга кабылып, же терс маалыматтар менен кабардар болсо, эч кандай дүрбөлөңгө түшпөй, өзүн алып жүрүүсү, өзүн жана жакындарын кырсыктан сактап, айлана чөйрөгө таасирин тийгизбей тургандыгын эскертишүүдө. Коркуу сезимин кантип жеңүүгө болот? Коркуу дүрбөлөңгө түшүү кайсыл ооруларды пайда кылат? Ашыкча илдетке чалдыкпас үчүн адамдар эмне кылуусу керек? Бүгүн актуалдуу маектен сөз кылабыз, толкундан алыстабаңыздар. Дүйнөнүн ишин алып турган илдет бүгүн эле пайда боло калганы жок. Жер планетасындагы башка мамлекеттер коронавирустун коркунучун мындан мурун баштан кечирип, ал жерлерде акырындык менен жашоо нукка түшүп баштаганы кабарланууда. Ал эми Кыргызстанга оорунун жайылышы март айынын ортосунан башталды. Алгач жай процессте өнүккөн көрүнүш ушул күндөрү көзөмөлдөн чыккан деңгээлге жеткендигин өлкөдө түзүлгөн кырдаал айгинелеп турат. Ошол эле маалда учурдан пайдаланган айрым адамдар ар кандай жалган маалымат таратып жатса, кээ бирлери азык-түлүктөн дары-дармектин баасын жасалма түрдө кымбаттатып жибергенге үлгүрдү. Ал эмес интернет, социалдык түйүндөр, WhatsApp жана башка дагы маалымат булактардан ар кандай кеп-кеңеш бергендер, дары-дармектерди сунуштаган жалган дарыгерлердин көбөйүшү калктын аң сезимин буйдамалоого алып келип, анын арты бүгүнкү күндө өз алдынча дарыланып, убактысын текке кетирүүдөн улам ооруканага жетип-жетпей жыгылгандар жана каза болуп калган жарандардын мисалында көрүнүүдө. Күн сайын өткөн маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү жарандарды эскертип, оорунун белгилери байкалар замат үй бүлөлүк дарыгерлерге же тез жардамга кайрылуу зарылдыгын белгилеп келишет. Өзүн билемдиктин арты жакшылыкка алып келбейт деп айтышууда алар. Психологдор болсо кандай гана билдирүүлөр, маалыматтар келери менен анын тактыгына маани берүү зарыл. Жалган маалыматтарга ишенип, өз алдынча дүрбөлөңгө түшүү организмде башка оорулардын пайда болуусуна алып келет деп билдиришти. Кырсыктын экинчи фактору адамдарды онтобой ооруга чалдыктырабы? Ашыкча дүрбөлөңгө түшүү, коркуу сезимине алдыруунун арты эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул жугуштуубу? Эл башына мүшкүл иш түшүп турганда коомчулуктун аң сезиминдеги өзгөрүүлөр, абалды жөнгө салуудагы жагдайлар кайсылар? Биз психолог Адис Бегимай Борбиевага кайрылганбыз. Коронавируска кабылып, же болбосо өзүнчө адамдар азыр ооруп калышы мүмкүн деп, ушуга сиздин дагы өзүңүздүн кеп кеңешиңиз керек болуп атат. Кандай адамдар мындай шартта өздөрүн алып жүрүшү керек деп эсептейсиз? Мен буга чейин деле бул карантин убагында дагы мен өзүм дагы психикалык mental health ментальный здоровье боюнча иштегеним менен мен өзүм эле жакын тааныш коллегаларым ошо детский областной больницада мен буга чейин иштегем бизде Оштогу. Ошол эле биздин врачтар кайра баягындай обсервацияга жатып калып, аябай чоң баягындай депрессияга кабылышты да. Баягы такыр эле өзү да ооруп, баягы үйлөрүнө бара албай, биринчи баягы көп эмелер болду. Биз иштеп өзү психотерапиянын көп бир чоң жардамдары болуп, бул оорудан ар бир адам кабылып калышы мүмкүн. Биринчиден мен бул ооруга кабылып калсам дагы мен бул ооруну жеңем деген бир установка бериш керек да адам өзүнөчү. Паника деп коет, паника бул оорунун жарымысы да. Анткени биз паника болгондо биздин иммундук система түшүп кетет. Иммундук система түшүп кеткендиги үчүн биздин күрөшө турган, биздин баягындай гормоналдык дисбаланс болуп баштайт. Ошол организмди биз баягы ичинен коркута баштайбыз да. Күрөшө турган бул биздин иммундук система болот. Анан коркуу, мен азыр барсам бирөөнү заражать этип коем, же мени бирөө угуп калса, бул коронавирус болуп калды деп жаман карайт, же болбосо менден элдер качат депчи. Мындан да коркпош керек. Мен тезирээк айыгып, тезирээк баягындай карантинге, самоизоляциядан чыгып, өзүмдүн дагы бир туугандарымды же жакындарымды кандайдыр бир оберегать этишим керек деген бир баягындай адам өзүнө эң негизгиси мен баягындай айта турган нерселерим ошол. Мен буну жеңем деп, мен эгер канчалык коркунучтуу болбосо дагы мен бул оорудан чыгып, кайра ошол жакындарым жанына, жакшы көргөн адамдарым жанына тезирээк барайын же ошолорго тезирээк баягындай жетейин, балдарымды көрөйүн, жакындарымды көрөйүн деген дагы бир цель болуш керек да. Иммундук система биз баягындай тревогага түшкөндө өзүн коргой албай калат, түшүрүп берет да. Дистресска айланып баштайт да, биздин стресс күнүмдүк стресс болуп, бул нормалдуу көрүнүш, бирок биздин баягындай дистресска айланганда ошол дистресс мана депрессияга алып келет да. Жаман кабар дагы бизде аябай жаман абалга алып келет да. Ошол эле жакындары өтүп кеткенде, бирөөнүн же болбосо эмнеге өтүп кетти, жашы канчада
экен, кандай мен зона риска эмесмин деп адам өзүнө бир анализ кылып, өзүнө терапевт болуш керек да, консультировать этип, сүйлөшүш керек, паникага алдырбаш үчүн өзүнө суроо берип, бул эмне, кандай жактан болуп атат, мен ооруп калсам кандай болот, менин жашым канчада, мен ооруп калбаш үчүн эмнелерди кылыш керек, эми алдын дагы профилактика да жакшы болот. Ошол эле баягындай народный медицина болобу, же болбосо өзүн баягындай сактап, үйдөн чыкпай, мен ошондой болсо мен бул ооруга кабылбайм деп адам өзүнүн жашоо турмуштан жана күнүмдүк кылган жашоосунда болуп жаткан көрүнүштөргө да туура адекваттуу анализ берсе, жана өзүн сактаса, мен анда бул ооруга кабылбайм деп өзүн анализ кылыш керек да. Ошол эле бир 3-4 принципти сактаса эле адамдар дагы кандай кабылдаса да жеңилирээк чыгат да. Ооруп калсам дагы менде цел бар, мен жакындарым көрүшүм керек, мен бул оорудан чыгам, дагы бул башка бир ооруп калгандар болсо дагы мен өзүм баягындай жардам берип, кандай бир жол көрсөтүп, балким врачтарга алып барып, баягындай бир жакшы бир цель болуш керек да. Ооруну өлүмгө алып кетет эмес, мен ооруп бүтөм, мен ооруну жеңем депчи, бизде баягы оорудан коркуп калдык да, оору менден корксун, мен ооруну жеңем, менин иммунитетим күчтүү деп. Анан эле ошол вакытта мен жакшы тамактанып жатсам, өзүн да самоуспокоение менен заниматься этиш керек. Мен азыр ооруган жокмун. Бизде баягындай оорубай туруп эле, элдер паника болуп, стресске айланып, депрессияга түшүп кетет. Түшүнөсүз, мына кечиресиз, бүгүнкү күндө ооругандардан да оору электердин арасында дүрбөлөңгө түшкөндөр болот. Бирөө менен сүйлөшкөндөн, ошондо адамдар өздөрүн кандай кылыш керек? Мисалы, көчөгө чыккандан эли коркуп калды. Самоизоляция бул жакшы, бул дүйнөнүн баары эле практиковать этип атат. Көчөгө чыкпастан, эгер көчөдө ишин жок болсо, зарылчылык бир эме болбосо, үйдө эле отуруп, эгер чыгыш керек болсо, ошол эле мера безопасности сактап жатам. Адам кайра эле өзүнө баягындай айтып туруш керек да, кылган нерсени мээге кайталап турса, дагы менин баягындай кабыл алуусу тезирээк болот да. Мен көчөгө чыктым, бирок мен маскам бар, менин болсо солнцезащитный очким бар. Андан сырткары мен антисептик бар, анан мен перчатки менен. Мен элдерден 1,5 метр узак жүрүп атам. Мага коронавирустун, бул вирустун мага жугушу 100%, 95% деп баягындай өзүнө адекватный кылган эмелерине бизде баары эле маскачан, самозащита кылып отуруп, бирок ошондо деле баягындай учуп келип эле жабышып калгандай болот да, бул через контактирование болот. Мен жанымда баягындай бүтлөсөн дезинфекциялап атам, үйгө келген продуктларды дезинфекциялап атам. Анда менин ооруп калыш шартым ошол 100%, канча процент болушу мүмкүн деп ошол эле адекватный реагированиядан да ошол эле кылып жаткан. Мен азыр маскамды кийдим, очкимди тактым, колума перчаткимди алдым, элдерден 1,5 метр узак жүрүп атам деп кылган эле карантинде баягы өзүн сактоо профилактика иштерин кылганды кайталап турса, адам ошону өзү воспринимать этип турат да, өзүнө өзү бир отчет берип, өзүн да кылып жаткан кыймыл аракетине бир адекватный реакциячы. Ошондо дагы мээ буну тезирээк кабыл алат да, ошондо баягы дүрбөлөңгө азыраак түшөт. Деги эле жогоруда сиз айткандарды бул адамдардын баары эле кыла албаса керек. Себеби дегенде кандай гана учур болбосун, адам алгач коркуп кетет. Анан коркуу бул нормалдуу система. Мен коркуп кеттим десе дагы болот да. Например, биз ошол эле эмеде бизге азыр чалышат да, консультация алгандачы, биз айтабыз, коркуу бул нормалдуу көрүнүш, коркуп кеткениңиз бир жат же терс көрүнүш эмес, бирок коркуп кеткенден кайра өзүнүз баягындай буну техниканы тукат, граундинг, заземление деп коет, баягы жерге түшүү, жерди астыңда сезүү, баягындай паника болуп баягындай учуп кетип эмес, кайра жерди астыңда сезүү, заземление деп коет. Бул ошондой техника. Биз буну ошол телефон аркылуу эле, WhatsApp аркылуу, видео звонок аркылуу кылып атабыз. Дегизе баягындай айтып, бул методикаларды үйрөтүп койсо, буну ар бир эле адам кыла ала турган. Буну да биз подростоктор менен да практиковать этип коет, баары эле кылат да. Бирок коркуу, менин коркуума кандай кажеттерим бар? Аргумент, анан контраргумент деп коет, баягындай менин коронавирус болуп калышыма бүгүн эмнелер себептер болушу мүмкүн, эмнелер себеп болбошу мүмкүн деп баягындай адам адекваттуу реакция менен баягындай туура. Буну баягындай биз эме деп коебуз, группа самоп боюнча. Ошол баягындай онлайн консультациялар аркылуу эле адам өзүнө өзү жардам бериш, коркуп кеткенде эмне кылыш керекти биз түшүндүрүп жатабыз. Азыр жакшы 12 специалист Кыргызстан боюнча иштеп жатат. Ошон үчүн биздин күндүз болсо кеч болсо эле чалып, ушул биз менен консультация алса болот дегенчи. Адам кандай гана бир окуяны же бир көрүнүштү көрбөсүн, алгач оюна жаман нерселер кетет да. Деги эле мына ошол кандайдыр бир адамдын андан аркы ой жүгүртүүсүнө таасирин, аң сезимине бир таасирин береби? Негизи эле адам ошолорду көргөндө биринчи алгач эмнени ойлош керек? Оору көргөндө же оорун менен кандай гана коркунучту көрөбү же бир жаман кабар угабы? Ошондой болгондо бул менин биринчи реакциясы коркуу болот. Бул страх нормалдуу эле. Менин коркконум кинодо страшный болду, мен ошого чочуп кеттим, же болбосо мен бир жаман кабар окудум, мен коркуп кеттим. Бирок бул коркуу менин баягындай бир күчсүздүгүм, алсыздыгым эмес. Жакындарым үчүн же болбосо өзүмдүн бир ошол безопасность үчүн коркуп кеттим. Бирок биринчи реакциям коркуу болду. Экинчисине эмне кылышым керек деп коркууну баягындай бир чувство катары, бир процесс катары воспринимать этиш керек да. Ошол коркууда баягындай бир жашоосунун бир бөлүгү катары воспринимать этиш керек да. Азыр коркуп кеттим, бирок бул өтүп кетет.
бул кино бүтөт, бул жаман кабарлар бүтөт. Бир күнү жакшы күндөр болот. Дагы ошол убакта позитивный мышлениега өткөндү, анда позитивно мышлеткенге аракет кылыш керек. Же коркуп кеттиңизби, жаман кабар уктуңузбу, жакшы көргөн адамыңызга телефон чалып сүйлөшүп, балдарыңыздын сүрөтүн көрүп, мурун жакшы өткөн бир видеолоруңузду, бир жакшы баягы бир мероприятияңызда түшкөн бир жакшы күндөрүңүздү, жакындарыңызды ошолорду кайта көрүп, анда мээңизде бир жакшы событияны кайталатышыбыз керек да. Же болбосо балдарыңыз, же болбосо жакындарыңыз башка жакта болсо, алар менен телефон чалып сүйлөшүп, ошол коркуу сезимин баягы түшүрүш үчүн анда социальный капитал деп коет бизде, внутренний, биздин жакшы көргөн адамдар бизге күч берген, бизге дем берген ким бул жашоодо? Балдарыбыз, ата энебиз, ошолор менен баарлашып, алар сүрөтүн көрүп, бир жакшы көз ирмеңдерибизди элестетип, ошол эле баарыбыздын колубузда телефондорубуз бар, жакшы өткөн элестерибизди, жакшы сүрөттөрүбүздү эстеп, ошол өзүбүздү коркуу состояниядан бир аз ошол тревоганы ылдыйгатыш үчүн сол жакшы баягындай бир памятибизде болгон ошол жакшы адамды жакын көргөн, жакшы көргөн адамдарыбыз менен баарлашуу. Деги эле мына ушул дүрбөлөңгө түшүү, коркунуч, анан адамдагы жаман ой жугуштуу болушу мүмкүнбү? Ооба. Анткени мен азыр коркуп жатсам, мен сизге коркунуч нерселер айтсам, сиз аны өзүңүздүн баягындай восприятие, баягындай уланган сайын ар бир бир-эки сөздөн кошсок дагы бул чоң бир мындай информация болот да. Айтып коет сарафанный радио, баягы бирөө деле бир сөз айтып койсо, бул аягына баягы 5-6 адамдын арасына жеткиче бир чоң эле окуя болуп кетет да. Ошондой эле бир ар бирибиз бир коркууну айтып бергенде, өзүбүздүн дагы ичибизден баягындай билбей жатып эле кылышыбыз мүмкүн. Баягы өзүбүздүн коркуубуздагы башка бир коркууларыбызды баягы кошуп, ар бир сүйлөм улаган сайын биз улап коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн мен азыр айтам, билбей туруп, көрбөй туруп, мындай деп окудум да, мындай деп кылышыптыр да дебестек, көргөн билген нерселерибизди так маалымат болбосо, биз ошол нерсеге ориентировать этпесек, айтпай койгонубуз жакшы да. Туура эмес маалыматты же коркунучтуу маалыматты биз баягындай булагы болгондон көрө, билбестен баягындай ошол нерсеге аралашпай эле баягындай көрбөдүм, билбейм, мени көрөбүз деп баягындай өзүбүз баягындай ошентип тарбиялап баягындай кайдандай деп тизгиндеп турганыбыз жакшы да. Бул нерсе айланганда чоң бир аябай туура эмес, анан биздин психологиябызга, биздин ден соолугубузга бир чоң зыян алып келе турган окуя болуп чыгат да, бир ошондой информация болуп чыгат. Кээ бир адамдар бар эмеспи, атайын бир жаман нерсени көбүртүп айтып, жамандыкты издегенчи, мына ошондойлордун айткандарына адамдар кандай маани бериши керек? WhatsApp'tan келген сообщенияларга, WhatsApp'tan келген нерселерди сиз буну доказать этелип, ал жерде бир печать коюлуп, же ал жерде бул ушундай анализден өтүп, бул деген бир приказ аркылуу же бир протокол аркылуу деген көргөндөн кийин, мен мындай врачмын деп деле ар ким сообщение жөнөтүп коюшу мүмкүн да. Баягындай ар ким өзүнчө баягындай кол коюн депчи. Ошон үчүн WhatsApp'тан, башка бир баягындай бир белгисиз булактардан баягындай такталып, аныкталып келбеген маалыматтарга көңүл бурбастан, андай маалыматтар келсе окуп туруп эле удалить этип койгонго, же болбосо андай адамдар сүйлөп жатса башка жака аракет кылып келип, же сөздү буруп кетип, ошолдой баягындай туура эмес маалыматынан алыстаганга жана өзүбүздү алыстатканга, жана жакындарыбызды алыстатканга аракет кылышыбыз керек да. Бул деле баягы самоизоляция өзү жаман кабардан, жаман адамдан деп башталат да биринчичи. Биздин өзүбүз деле баягындай биз өзүбүз деле баягындай бир аябай стресстүү ситуацияларга жеткирип коюп атабыз да, баягындай угуп түшүнбөй эле баарыбыз эле врач болуп кеттик, баарыбыз эле вирусолог болуп кеттик да. Ошондуктан биринчиде өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрөм десеңиз, баягындай менталдык ден соолугуңузга кам көрөм десеңиз, жаман туура эмес такталбай келген информацияларды окуп атсам, бизде официалдуу каналдар бар, ошо сиздин каналдарыңыз бар, официалдуу булактар бар. Ошол жактардан чыккан информацияларга таянып окугуңуз келсе. Болбосо башка бир элдерди туура эмес келген, жоксо бирөө айтып жатса, кошунаңыз айтып жатса, тууганыңыз айтып жатса, укпагандан, алыстаткандан жана өзүңүздү дагы алыстагандан аракет кылышыңыз керек. Бул биринчиден өзүңүздүн баягындай психикалык ден соолугуңузду сактоо. Психикалык ден соолук бизде баягындай күчтүү болсо, биз баардык ооруну жеңебиз. Анткени биздин бүт нерсе баягы биздин жашоо турмушу, деги эле адамдын жүрүш турушу бул нервный системага байланыштуу. Иммунитет дагы биздин нервный системага байланышкан. Ошон үчүн баягындай иммунитеттин күчтүүлүгү, организмдин баягындай оору менен күрөшүүсү бул биздин башыбызда болгон процесс. Негизи эле ушул адам жаман ойлордон алыс болуш үчүн эмнелерге өзү көңүл буруп, эмнелерге өзүн тарбиялашы керек? Адам жаман ойлордон алыс болуш үчүн бул жашоодо эмнелери бар экенин, ошол эле баягындай бир биле болсо, кандай сонун балдары бар экенин, ошол балдары жанында болгонун, же болбосо кандай сонун бир жакшы таза, баягы экологиялык таза, эшикке чыкса баягы жер жемишти алган, огородуна барса баягындай жөн эле баягы күнүмдүк жашоосун анализдеп көргөнгө аракет кылыш керек да.
баягындай жакындары жанында курсагы ток, иши болсо иши бар, өзүнө бир күнүмдүк эле жашоосун ар биринин адамдын жашоосунда бир жакшы нерселер бар да. Менин жашоомдо бүгүн десем мен коркуп атам, коронавирус болуп калбайм, мен врачтар менен иштеп атам деп корксом, бирок мен ошондо кандай ойго алып келем? Кудайга шүгүр, мындан да жаман ситуацияларды жашаган, бизде баягы элдер согушту көргөн, башканы көргөн. Бирок Кудайга шүгүр, бул оору, бул элдин баары менен күрөшүп жаткан милдет, бул мага эле келип жабышып калбайт. Эл менен, жер менен, мамлекетибиз менен бүтүн дүйнө жүзү баары күрөшүп жаткан нерсе. Кудай буюрса чыгабыз деп баягы жакшы ниет жарым ырыс деп коет го. Ошондой баягы ниетибизди оңдоп аракет кылып, биз эмнелер азыркы тапта, азыркы учурда эмнелерибиз бар, кандай бизди күчтүү кыла турган жиндер бар, кайсы адамдарыбыз бар, кайсы жакшы көргөнүбүз бар. Баягы эле өзүбүздүн жашообузда болуп жаткан жакшы нерселерди эстеп, анан дагы ошол нерселерге көбүрөөк басым жасасак, ошол сиз айтып жаткан туура нерселер эмелер бизден бир аз агылсак болот. Жана биз аларды басынтканга күчүбүз жетип калат да. Катуу дүрбөлөңгө түшүү, коркуп кетүү, анан ушундай бир негатив ойлор адамдарда кандай ооруларды пайда кылат? Бул биринчиден азыр өзү психикалык адамдын баягы ментальный здоровьеси баягындай аябай уровень түшүп кетсе, бул бизде көп ооруларды алып келет. Бул психосоматический заболевания деп коет. Психосоматический заболеваниянын арасында бул эле жүрөк оорулары болушу мүмкүн. Ошо баягындай давление, артериальный давление жетишип же ылдый болуп, андан сырткары сахарный диабет, андан сырткары ошол эле ашказан оорулары, тери оорулары болушу мүмкүн да. Псориаз дегендей оорулар бар. Бул дагы көп стресстин, переживаниянын болгондо бизде психосоматический баягындай көп оорулардын өзү биз деп келсек, диагностикада ошо адамдын психосоматикалык оорусу болуп чечилет да. Жашоо турмуштун кандайдыр бир жоготуулардын айынан же болбосо кандайдыр бир оор абалдар, ушундай стресстен, дистресстен болуп келген оорулар. Ошо мен айтып кеткен оорулар, анан жана башка оорулар бар. Бирок мен өзүм иштешип, мен өзүм практикамда көргөндө ушул оорулар менен ушул оорулардын баягындай стресс аркылуу ушул психикалык абалы адамды начарлаганда ушул ооруларга алып келгенин өзүм баягындай көрүп турам. Ошол эле баягындай нервный типтер болот го, көздөр эме болуп, адамдын колу өзүнчө типтери, бул деле ушул баягындай нервный системабыздын чарчап калгандыгынан, ошол нервный система күрөшө албай атканынан, андан дагы башка көп ооруларды чакырат да. Ошол эле кезде рак ооруларын дагы пайда кылат деп, негизги эле рак ооруларынын пайда болушу. Баягындай без чочуть деп рак оорусу негизинде без чочуу менен болот го. Бирок мен өзүмдүн практикамда көргөн эмелер бар. Бирок ошо теорияда мен өзүм коллегаларым иштеп жүрөт, ошол баягындай раковый клеткаларды безди чочуть, адам корккондо без чочуть өзүчү. Раковый клетка деген ошол биздин жаман бездердин чочушу, злокачественный опухоль деп коет. Ошол нерселердин алып келиши дагы түздөн түз көп баягындай таасир этет. Билесиз да, биздин ушул менталитетке ылайык психологко кайрылган кишини кандайдыр бир психикалык жактан оорулуу катары кабылдашат да. Адамдар психологторго баргандан тартынышат, бардым дегенден уялышат, бул аң сезимине добо кеткен адам экен дегендей бир сөзгө калбайлы депчи. Негизги эле бүгүнкү күндө ушул психологтордун жардамын алган, актуалдуу болуп бараткандыгын ал коом деле, мезгил деле көргөзүп турат, учур талап кылып атат. Жарандарга сиздин өзүңүздүн кандай сунуштарыңыздар бар эле? Психологко барыштын дагы эч кандай бир уяты жок. Бул эң акылдуу адамдар келет. Инстаграм баракчамда деле көрсөңүздөр болот. Биз ал жерге аябай эле мага келген адамдардын баары өзүн сыйлаган, өзүн жакшы көргөн, аябай жакшы жумуштарда иштеген, Европадан жазган биздин кыргыз жарандары бар. Ал жакта Европадан жардам алышып отур да. Мен Инстаграм страницамда мен дайыма буларды отдыхтар менен бөлүшүп турам. Жакшы госслужбаларда эч эле бир жинди адам мага ушулга чейин келе элек да. Ал деген жинди дегенде эле бул оору, бул жашоодо болуп калат. Мен деле андайга калып калыш. Бул психиатрический менен психический деп путать этпеш керек да. Көбүнчө ошодон алмашып болот. Анда биз официалдуу түрдө анан поликлиникаларда же болбосо өзүбүздүн эмелерде регистрацияга учетко тургузуп, ошондо деле биз азыр мультидисциплинарный командалар деп коет. Мурун баягындай оорукчан экен, бул жинди болуп калыптыр деп стигматизация бар эле го. Биз азыр ошол эле биздин баягындай психикалык оорусу бар болсо да, ошол эле шизофрения же болбосо эпилепсиясы болгон биздин пациенттерибизди ошол кадимки эле поликлиникага келип, очередь туруп, биз менен баарлашып, кадимкидей эле ошол стигматизацияны алып, нормалдаштыруу жана социализациялоо деген бир проекттер жасап жатканбыз. 3-4 жылдан бери бул проект аябай жакшы иштеп келатат. Мен бул Кара Суунун баягындай поликлиникасында ошол 3-4 жылдан бери мен ошол жерде мультидисциплинарный командада өзүм баягындай иштейм. Андан сырткары өзүмдүн частный практиканы алганда, мага келген адамдардын баары өзүн сыйлаган, өзүн баягындай жакшы көргөн, жашоомду дагы жакшы бир нукка бурам деген адамдар. Анан бул жерде биз өтүрө эле совет бере бербейбиз. Ошону баягындай айтып кетейин эле. Биз эч качан совет беребиз. Биз адамды направлять этебиз. Адам өзүн реанимировать этет.
өзүн баягы восстанавливать этип коет, процесс восстанавливать. Андан сырткары бул жерде конфиденциальность деген бар. Биз баягындай адамдар юридикалык укугу бар да, биз бул сот алдында баягы жоопкерчилигибиз бар. Биз бирөөнүн бизге келсе конфиденциальность жөнүндө да мана подписывать этсек болот, договорлор бар. Бул нерсенин баары эле жөн эле келип совет айтып коюп проблемасы, анан совет берип коймок. Бул деген чоң бир процесс. Биз деген договорлорду түзөбүз, анан кийин баягы неразглашение конфиденциальности клиента или пациентке түзүп коебуз. Бул нерсенин баары аябай сиздин атаңыз келсе, апасы келсе, кызым келди же балам келди деп биз айта албайбыз. Биз деген анткени закондун астында жүрөбүз. Демек, маалыматтын купуялуулугу сакталат. Албетте, анткени биздин өзүбүздүн дагы бул интересибиз да, анткени канчалык маалымат жакшы сакталса, ошончолук бизде ишибиз дагы процессте жакшы. Адам ишенген сайын өзүнүн безопасностун менден башка жана бул адамдан башка эч ким билбейт десе, багында процесси дагы ошо психотерапиясы дагы ошо башка консультациясы дагы жакшы нукта кетет. Андан сырткары бул биздин закон астындагы баягындай биздин жоопкерчилигибиз, эч кандай биз информация бере албайбыз акыр. Көчүп коркпостон эме кылбастан, анан өзү эле мен деле психологмун, бирок менин дагы психологум бар. Психологдор өздөрү эле отуруп дагы акылды болобойт. Биздин дагы психологдор менен иштейт. Жумасына мага 1 саатта келсе, мен дагы 2,5 саат өзүмдүн иштим менен иштейм. Андан сырткары бизде супервайзер деген болот. Супервайзер деген ошол бизде оор пациенттер болуп калса, башка жакта менин ошто болсо, мен Бишкекте супервайзерим болуш мүмкүн. Кечээ өлкөдө биз кодовый номерлер менен андай атын дагы айтпайбыз. Ушундай пациентим же клиентим болуп атат, мындай проблемадан чыга албай атам. Биздин баягы чоңураак мугалимдерибиз деп коюш болот, баягы таанышмандарыбыз. Алар менен иштешебиз. Биз өзүбүз отуруп эле баягы адамдын эмесин көрбөйбүз. Ошон үчүн бул жерде өтө качественный жана профессионалдуу бир иш жүрөт. Ошондон коркпостон уялбастан келивериңиздер деп айтат элем. Деги эле ушул аң сезими жабыркап калган адамдар, жанагындай катуу коркууга дуушар болгондор мындай бир дары дармекти пайдалануу менен айыгалабы же сөзсүз түрдө ушундай психологдун жардамы керекпи? Бул психиатрга келишет, биринчи просто медикаментозный лечение бизде психиатрлар кылат. Андан кийин баягы терапевтический өзү менен өзү иштөө процессин биз кылабыз. Психиатр менен психолог менен совместно иштешет, анан айтып кеткем, мультидисциплинарный командалар бар бизде Кыргызстан боюнча. Ошолдо биз аябай процесс жакшы жүрөт да. Биз баягындай ичкен таблеткаларды контролировать этет, стронажниктер унутуп калбасын деп. Психиатр ошол медикаментозный лечениясын карайт. Биз баягы терапевтический ошол баягындай жандануу процесси менен биз терапия менен кылабыз. Ар терапия болушу мүмкүн. Ошол жерде баягы когнитивный поведенческий ар бирөөнүн баягы болезни деп терапиялар да комплекстүү түрдө алсак, адам дагы тезирээк баягы бир результатка жетет, дагы баягы өзүнүн ден соолугунун баягы тезирээк жакшырат да. Анан бир тараптуу болгондо, эгер кээ бирде баягы такыр эле психический пациент болсо, баягы расстройство психический болсо, анда обязательно психиатр берет. А бул күнүмдүк эле депрессияга болуп же послеродовой же дородовой депрессия болуп же бирден чочуп калса, анда буну психолог менен бириштип баягы чөзсө болот. Бирок айтайт эле, бул бир күндө келип эле бир совет берип коюп эмес, бул деген баягы узак 2 ай 3 ай боло турган терапиялар болот, андан дагы узагыраак мөөнөттө болгон терапиялар болот да. Сиздерге бүгүнкү күндө кайрылгандар барбы? Бар болгон болсо көбүнчө кайсы жаш курактагылар көп кайрылып жатышат? Бизде кайрылгандар көбүнчө жаштар болуп атат. Менин иштеген эмелерим ошол эле 30да, 28 жаштан баштап өтө жаш балдар дагы эмес, баягы үй бүлө куруп, 1-2 бала болуп калганда, же болбосо эми курайын деп калган. Ошол 28ден бир 42-45 максимум жашка чейин гана ошондо баягы орто жаштагы адамдар болуп атат. Балким баягы дагы психологдордун жардамы тиет деген ишеним бар, же болбосо көбүрөөк информациясы бар адамдарбы, ошондой адамдар бизге кайрылып жатат. Анан үйдө отурган адамдар эмес, көбүнчө баягы иштен чыгып атат элем, мындай эле иш убактында мындай кылсам болобу деп андай жалгыз иштеген ошондой адамдар чалып жатат. Ошондой тенденцияны мен байкап жатам, анткени мен күнүмдүк анализ кылам да. Анан көбүнчө аял кишилер эмес, мага чалган менин өзүмдүн жеке эмемде көбүнчө мага эркек кишилер ошо чалып мындай болуп атат, үй бүлөмдө мындай болуп атат, аялыма мындай болуп атат, кандай кылсам болот деп ошондой баана көбүнчө байкелер кайрылып жатат. Демек, үй бүлөлүк маселелер менен. Эми ошондо кантип сактап калсам болот, же кантип коркуп атат, аялыма эмне деп андан рекомендация берсем болот, балдарым деп коркуп атат, же аяка жөнөтүрүм эле деп. Ошондой анан үй бүлөлүк маселелер да болуп атат. Боюнча менин өзүм жеке консультацияларымда мага ушундай звонок келет. Мына пандемия учурунда кандай маселелер менен кайрылышты? Негизи эле ошол кайрылып келатканы ошол баягы паника болуп калсам эмне болот, стресс болуп калсам эмне болот, эми коронавирустан чыгабыз деп суроо берип да чыгышат да. Кээ бирлер баягындай балдарды кантип сактасак болот деп. Көбүнчө бизде баягы биринчи медицина жаатына суроолорду айтып чалып чыгышат. Анан кийин анан балам мындай болуп атат, чыгасам болобу деп, анан кийин уже үй бүлөлүк өтүшөт да. Биринчи суроо суралары адамдар ошол баягы айып кетеби, чалып аткандар кандай деп атат, буну качан бүтөт деп атат деп биринчи баягы Google'га деле жазасың го бир информацияны, окей Google мындай барбы деп, ошондой бир информация менен чалышат да көбүнчөчү. Анан кийин ушинтип кыжалып болуп атат, стресс болуп атат элем деп, анан кийин чочулагандан ошо көбүнчө ошо кыжалатчылык менен, переживать эткен менен, бул бүтөбү деген суроо менен
анда ошону ойлонгон сааттын ошондой суроолордон бөлүшүп кайрылышат. Калктын дагы психологдорго, жоксо психотерапевттерге жеткиликтүүлүгүн жакшыртыш үчүн кандай жумуштар жүрүшү керек? Мисалы үчүн анын баасы кандай болот сиздерге кайрылуу? Онлайн түрүндө азыр мына кеп кеңеш берип жатасыздар. Кантип калкты бир кыйынчылыктан алып чыкса болот деген өзүңүздөрдүн кеп кеңешиңиздер бар? Соответственно, партнерлор ошол эле Министерство здравоохранения менен Соростон менен экөөнүн бир биргелешип бир проект жасап жатат. Ошол биз дагы 12 консультанттар биз анда онлайн консультирование берип жатабыз. Бекер, мына халк бекерлик болушубу. Мына Кыргызстанда психологдор көп эле бизде издешпейт да. Эгер изделсе, алат веб фонддор, мен менен билген Федерация Recovery College деген бар. Ошол эле бизде көптөгөн психологдор, көптөгөн организациялар, Кызыл Крест, Красный Крест, башка международный болгон баары эле бесплатный психологический помощь оказывать этилип атат. Негизи чыкыр билип билгендер эле издеп аны кайрылбаса, бул дагы ишенбестен, балким эмне демеги мени таптап калмак беле же мен аяктап калмак беле деп айтышат. Негизи психологдордун багында бөлүнүп, анда профессионалдуу түрдө аракет жардам берген керек да. Бул жерде психолог өзү дагы багында ошондой эле өзүнүн психологу болуп, психотерапия алып, өзү супервайзерлери болуп, бул дагы болсо дагы бир акча каражаты бөлүнө турган нерсе. Ошон үчүн ошол жактарын да караш керек. Анан кийин эми азыр бизде Кыргызстанда биздин мен учурасында бул эле тенденция болуп психологдорго окуп дагы нехватка деген жок деп таптап алыштары мүмкүн. Бирок ар бир эле баягы муктаж болгон жерлерде бар да. Аны калк түшүнүп издеп калса, андай специалисттер азыр 24 саат иштеп жаткан специалисттер бар негизи. Ал үчүн сөзсүз түрдө интернетке кириш керек же бир кайсы бир нерсе менен кабардар болушу керек. Анан кыса интернеттен берип жатат, телевизордон берип жатат, радиолордон берип жатат. Биздин ар бир жерде информация бар. Ар бир анан телефонда бар, инстаграмдардан, баракчалардан берип жатат. Психолог бесплатный психологический помощь деп жатса, бул эле сайттар берип жатат, инстаграм берип жатат, телевизордон деле биздин байкечилери, биздин коллегаларыбыз берип жатышат информацияларды. Бул эле жерде бар. Окуй, балки байкалып алышы мүмкүн. Негизи издеп мен психологиялык жардам алам десе, албетте биз ал жардамды Кыргызстанда көрсөтүп жатат. Стресс адамдардын нервинин чыңалуусу. Ал эми депрессия, маанай чөгүү. Бул жагымсыз окуялардын тийгизген таасиринен пайда болчу илдеттер. Мындай учурда адам өзүн жоготуп, кыска же узак мөөнөттө эч ким менен сүйлөшпөй, камалып, буулуп, кыжырданып, кыялы, жүрүмү, туруму чукул жерден өзгөрүп кетет. Мындай учурда сөзсүз түрдө психотерапевт, психологдорго кайрылуу абзел. Дарыгерлер билдиргендей, ар бир адам өзүнчө уникалдуу. Демек, буга жараша дарылоо сунушталуусу тийиш. Жогоруда адистер айтып өткөндөй, башкысы ашыкча дүрбөлөңгө түшүү адамдын маанайын чөгөрүп, стрессти пайда кылат. Урматтуу радио окуучулар, бизге бөлүнгөн убакытта мынтип соңуна чыгып барат. Биз бүгүн пандемиянын аң сезимге таасири тууралуу сөз кылдык. Ашыкча коркуу сезимине алдыруу, дүрбөлөңгө түшүүнүн кесепеттерин биз менен маегинде психолог адис Бегайым Борбиева айтып берди. Адиске суроо салган Гүлжан Каражанова болдум. Эсиңиздерде болсун. Стресс, депрессиянын натыйжасы адам өмүрүнө кооптуу оорулардын пайда болушуна негиз түзөт. Бөөдө кырсыктан сак бололу, эсен туруңуздар.